Саламатсыңар, урматтуу мекендеш. Бүгүн ушул эпидемия бүткөндөн кийин биз кандай жашайбыз, эмне кылабыз, кайсы багытка көбүрөөк басым кылышыбыз керек деген нерсени ойлонуп атып, сиздер менен ошо өзүмдүн ойлорум менен бөлүшүп кеткенди туура таптым. Биринчи маселелердин бири бул каржы маселеси. Анткени себеби азыркы болуп аткан карантин бардык тармактарга өзүнүн таасирин тийгизет. Биздин бизнестер иштебей калган үчүн салыктар төлөнбөй калат. Салыктар төлөнбөгөндөн кийин каржы маселеси мамлекеттин мойнуна аябай чоң күч болуп түшөт. Ошон үчүн ушул багытта биз кандай реформаларга барышыбыз керек? Негизи эле ушул карантинден кандай тыянак чыгарып, туура багытка түшө алабызбы деген чоң суроо турат. Ошон үчүн өзүмдүн оюмду жеке айтып кетким келет. Кийинкиге кереги тиеби деп. Каржы системасы бул мамлекетте болобу, мекемеде болобу, жеке мекемеде болсо дагы бул абдан маанилүү нерсе. Анткени себеби аны кантип уюштурабыз? Ал же натыйжалуулукка алып келет, же банкроттукка алып келет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен өзүм эң негизги дайым ошол жөнүндө айтып жүргөн теориям бул эч качан борбор ылдый жакка чейин баардык процесстерди өзү көзөмөлдөбөш керек. Күчтүү вертикаль түзүп алсак, бизде көп эле жарандарыбыз бир киши баарыбызды башкарсын, бир киши баарын чечсин деп, ал туура эмес. Анткени себеби борбордон ажыратуу же децентрализация деп койгон теория бул көп мамлекеттерде өзүнүн жемишин берип атат. Анын мааниси эмнеде экенин азыр ушундай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бергенге аракеттенейин. Бизде көптөгөн 453 айылдык аймак, 31 шаар, ушунун баары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарыбыз бар. Аны мынтип кичинекей тегерек чыгып койдум. Бүт Кыргызстан ушундай жергиликтүү бийликтен турат. Жергиликтүү территориядан. Анан борбор бийлигибиз бар. Ал биздин чоң бизде коргоо деген чоң маселелерди, сот бийлигин камсыздап турган чоң бийлик баарыбыздын башыбызды бириктирип. Анан эгер баардык маселелердин баары могу жергиликтүү бийликтеги болуп аткан нерселердин баары өйдө жактан пландаштырыла турган боло турган болсо, эч качан бул жер бизге жетиштүү акча берди, бизге туура багытта акча берип атат деп эч ким айтпайт. Анткени себеби акча дайыма тартыш болот. Азыр андан бешбеттер тартыш болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул карантинден кийинки болуп аткан залакасы бир топ тиет. Биз борбордон ажыратуу процессин жүргүзүшүбүз керек. Бул эмнени билдирет? Бул жергиликтүү бийликке өзүнө керектүү кандай бир киреше булактарын калтырып, ошол булактарга жараша сен өзүң чеч, ачык айкындуулуктуу, отчеттуулуктуу, элиң менен чогуу кеңири талкуулап туруп, өз маселеңди чеч, ошол чогулткан акчаңа кандай бир иштериңди жүргүз деп туруп, бул жергиликтүү бийликке жалпысынан 30%дан кем эмес мамлекеттин акчасы бөлүнүп берилиш керек. Бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 15% түзөт. Бул салыштырмалуу айтыш керек. Ошондо бизде 15% жергиликтүү бийликте кичинекей акча, көп акчанын баары борбордо. Борбор кимге канча акча берем, эмнеге берем дегенин баары өйдө жакта чечилип атып, бизде бүгүн эффективдүүлүк деген жок да. Эгер 30%дан кем эмес акча ылдый жакка түшө турган болсо, ошол акчаны сарамжалдуу колдонуп, элдердин кеңири катышуусу менен эмнени бүгүн жасайбыз, эртең эмнени жасайбыз дегенге чече турган болсо, анда биздин ар бир элет жердеги регион күчтүү болуп жакшы өнүгө турган болсо, жалпы мамлекетибиз өнүгөт. Ушул эле нерсени, ушул эле теория бүт мекемелерде иштейт. Мисалы, өзүмдүн азыркы жетектеп аткан агенттиктин негизинде дагы ушул эле теорияны айтып берейин. Бул жерде биз агенттик, бул жерде 99 кесиптик лицей бар. Биз отуруп алып, ар бир лицейге эмне керек экенин, акчасын кандай кылып коротуш керек экенин чечсек, эч качан лицей айтпайт, мага көп акча берди, аябай жакшы кылып атасың деп. Мамлекеттен акча келет да. Дагы бербейсиң, акча берсең биз дагы мындай нерселерди кыйратат элек деп отура беришет да. Эгер буларга өзлөрүнө мына моунча акча силерге бөлүнүп берди бюджеттен, калган акчаны силер өзүңөр окутуп, тапкыла,
колуңардан бир нерсе чыкса ошону сатып туруп тапкыла. Тапкан акчаңарды кайра өндүгүп өскүлө. Ушул жактагы айлыктарды көтөргөнгө дагы, техникалык базаңарды көтөргөнгө да өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөр болот деп туруп, акчаны бөлүп берип туруп, өздөрүнө мүмкүнчүлүк бере турган болсо, ар бир кесиптик лицей өзүнүн тапкан акчасы таттуу болот, ширин болот. Анан көрсөткүчтөрү жакшы болот да, мынакей, момунча акча биз таап атабыз, момундай иштерди биз жасап атабыз, момунча балдар бизде акча төлөп окуп атат деген болуп туруп, ар бир лицей өзүнүн бутуна туруп кетет. Ошон үчүн бүгүнкү система баары борбордон келет, баары борбор жактан чечилет, ошол жактан акча келет, алма алыш, оозума түш деген система бул бүт тармактарга жайылган да. Ошон үчүн биз ошол системаны тескеринче буруп туруп, мына могул акча сеники, бул минималдык стандарт, бул бүгүнкү мамлекеттин мүмкүнчүлүгү ушул. Калган акчаны силер өзүңөр элиңер менен сүйлөшүп, жамаатыңар менен сүйлөшүп туруп, кандай иштейсиңер, кандай көрсөткүч көрсөтөсүңөр десе, айыл өкмөт болобу, кесиптик лицей болобу, же азыркы биздин саламаттык сактоонун болобу, алар баары өзүнүн эртеңки күнүн камын ойлоп, кантип жакшы шартта чыгып кетсек деген нерсе ойлонот. Ошон үчүн борбордон ажыратуу деген бул жергиликтүү бийликке, жергиликтүү мекемелерге көбүрөөк каржы жактан эркиндик берип, өзүңөр чечкиле, өзүңөр ойлонгула, кандай жакшы жолго табабыз дегенге биз барышыбыз керек. Эгер силерде кандай бир суроолор болсо, бул видеонун алдында сурооңорду берсеңер болот. Силердин сурооңорго кеңири жооп бергенге аракеттенем. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.